жыйылып агым сел болот, жыйналып адам эл болот. Кичинекей жыйылып келген сел болот. Ал эми жыйналып адам анан эл болот. Ибн Аль-Кайим айтат: адамга кайгы капага эки себеп менен батат. Адам кайгы капага эки себеп менен батат. Биринчи, дүйнөгө өтө берилип кеткендиктен батат кайгы капага. Ибадатка, экинчи, ибадатка жалкоолук кылгандыктан батат. Ошон үчүн айтат: дүйнөгө сен кирсең кирди, дүйнө сенин ичиңе кирип албасын дейт. Корабль карасаңар, корабль суунун үстүндө чөкпөйт, сууда чөкпөйт. Эгер суу анын ичине киргенде гана чөгөт. Адам да ошол сыяктуу. Сыртыңдагы чөйрөңдөгү, сыртыңдагы жаман жакшы аралаш жүрө берет. Алар сага анчалык таасир эте албайт. Эгерде сенин ичиңдеги ички дүйнөң начар болсо, эгер ички дүйнөң начар болсо, анда сен чөгөсүң.